Закрыл процесс. Уважаемые журналисты, освободите зал судебного заседания. На каком основании вы освобождаете? Камеру попросили. Не, камеру почему должен быть? Карапайым элди Бакиевке да теңеген жок. Ошо Бакиевди да Бакиевди өлүп берет. Муну эмне менен далилдейм? Мисалы, Бакиевдин сотунда ачык эле 2000 адам баткан Борис спортта болгон. Жерде зал жок болсо, ошондой жерлерде кылышпайбы. Булар соткон иштери сынганын билип, онсуз билип калабы деп коркуп, бүгүн ушундай мыйзам иштерди алып барып атат. Во-первых, начнем с того, что процесс сегодня отложен в связи с неявкой. Бүгүнкү сот процесси жактоочулардын келбегенине байланыштуу жылды. Бирок бул учурда жоопкерчилик сотто. Анткени жактоочуларга телефон аркылуу кабар берилген. Айрым учурда кат аркылуу маалымат жиберишет. Эгер ооз эки түрүндө айтканда, анда адвокаттын келер келбеси да белгилүү болмок. Экинчиден, сот процессинин ачыктыгы формалдуу түрдө эле экенин белгилегим келет. Анткени Свердлов райондук сот залында эң көп дегенде жактоочулар, айыпталуучулар жана коомчулук өкүлдөрү менен журналисттерден 6-7 адам киргенде эле зал толуп калат. Бул чуулгандуу иш болгондуктан жалпыга маалымдоо каражаттары, байкоочулар, ошол эле айыпталуучулардын туугандары да ишке байкоо салгысы келет. Ошондуктан сот процесси мындан да чоң залда өткөрүлүшү керек эле. Андай залдар бизде бар. Мисалы, 7 апрель боюнча сот отурумдары ошондой залдардын биринде өткөн. Бирок мен сот иштеринин жабык өтүүсү элге туура эмес маалымат таратууга да себеп болушу мүмкүн экенин эскертким келет. Анткени сотко катышкан аз сандагы адам ар кандай кабар бериши ыктымал. Эгер мамлекеттик айыптоочулар сот ишинин ачык айкын жүрүүсүнө ишендиргиси келсе, анда процессти ачык өткөрүшү керек эле. Государственные обвинители именно судебная система.